Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, Таалайбек Омукевич. Учурдагы электр энергиясынын тартыштыгы кийинки жылдардагы кайталанышы мүмкүн да. Ошон үчүн ушул тартыштар боюнча эмне иш чараларды жүргүзүп атасыздар бүгүнкү күндө? Алдын ала. Министрликтин планы боюнча алдын ала тура айтып атасыз, эмдиги жылга дагы кесепет тийип калышы мүмкүн. Алдын ала жана генерацияны көбөйткөнгө пландар бар. 2022 жылы ВИА мыйзамы кабыл алып бердик да, билесиз. Ал боюнча кандай иш чаралар аткарылды? Келечекте канча дагы чакан кестерди курайын деп атасыздар да? 23 жылга бизде 22 мал эгеси иштеп атат. Андан тышкары 26 проект иш жүзүндө. Ошонун жана мен кайталап кетейин дагы бир жолу. 62 мегаватты мал эгестердин быйыл 23 жылы ишке киргизебиз деп атабыз. Жакында эле Росатом менен атомдук электр станциясын куруу боюнча келишимге кол койдуңуз да, туурабы? Жакында кол коюлду да. Росатом боюнча. Бул келишим эмес, бул дорожный карта. Биз караштырабыз деп. Азыркы бүгүнкү күндө бул атомная станция малой мощности деп коет. Ошондон 55 мегаваттан 2 блокту карап көрөлү деп атабыз. Бирок бул иштер жакынкы бир 6-7 жылдын ичинде ишке кириши мүмкүн да. Эми өзүңүз жакшы билесиз да, бизде жер титирөөлөр аябай көп болот да. Эртең баягы экология боюнча кандай болот, таасири кандай болот экологиялык мамлекетке, элге, бул боюнча да карап атасыздарбы? Сөзсүз түрдө биринчиден биз ошо биринчи маселесин карап атабыз. Жанагы Росатомдун биринчи представители менен жолукканда эң биринчи маселе бул общественностьты койдук. Биздин общественность менен иш жүргүзөбүз деп. Кара кече кенини тест куруу боюнча бул долбоор көптөн бери талкууда жүрөт да. Бул боюнча кандай сиздин өзүңүз министр катары оюңуз? Бизде ал сунуштар боюнча проекти бар. Кара кечесинде 2 блок 600дөн 1200 мегаваттка чейин. Бирок ал токтоткон жокпуз. Ал инвесторлор менен дагы иштеп атабыз.